Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапырма Даминов агайыбыздан ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 53-сабак ата-энелердин билим берүү системасындагы укуктары жана милдеттери деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык сиздердин ар бириңиздердин укук жана милдеттериңиздер белгиленген. Жашы жетелик балдардын ата-энелери алардын мыйзамдуу өкүлдөрү окутуунун түрүн жана билим берүү мекемелердин типтерин тандап алууга, ошондой эле балага үй бүлөдө билим берүүгө, окууну улантуу үчүн баланы окутуунун кандай гана болбосун билим берүү мекемелерине жиберүү, окуп жаткандардын мамлекеттик стандарттын чектеринде билим алууга болгон укугунун сакталышын талап кылууга укуктуу болушат. Кийинкиси ата-энелердин милдеттери. Балдардын ден соолугун, алардын рухий жана дене бой жагынан өнүгүшүн, үй бүлөдө адеп ахлактык жагынан калыптанышын камсыз кылууга, турмуштук жана окуу шарттарын балдарга түзүп берүүгө милдеттүү. Балдарды билим берүү мекемелерине жиберүүгө жана алардын негизги билим алышынын милдетин алууга. Баланын укуктары жөнүндө конвенциянын принциптерин сактоого, билим берүү мекемелери менен кызматташып турууга милдеттүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, баланын билим алуусуна тоскоолдук кылган ата-энелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жоопкерчиликке тартылышат. Мындан тышкары, ата-энелер өз балдарынын мектеп имараты, окуу каражаттары, мектеп мүлкүн жараксыз кылгандыгы, бузгандыгы үчүн, жоготкондугу үчүн мүлктүк жооп берет. Булар ата-энелердин бүгүнкү күндө мыйзам белгилеген Кыргыз Республикасы мамлекет алдындагы милдеттери. Ошол себептүү бул милдеттердин аткарылышын мамлекет тиешелүү органдар аркылуу контролдукка алынат. Алар райондук акимчилик, айылдык совет, жалпы жетекчилер менен жашы жетпеген балдар менен иштөө боюнча атайын милиция кызматкерлери, инспекторлор алардын баардык чаралар менен камсыз кылат. Бирок биздин элибизде, мусулман динибизде бул закондорго чейин эле азыр деле баланын сабатын жоюу, татыктуу билим берүү, жакшы адеп ахлакка, адамгерчилик, ыймандуулукка тарбиялоо ар бир ата-эненин милдети, парзы деп айтылып ыйык китептерде дагы жазылып жүрөт. Демек, урматтуу ата-энелер, кылымдар бою бул талап элдик педагогика, коомдук пикирлерде да айтылып, сакталып келген. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү видео сабагыбызды жыйынтыктап жатып, сиздер ата-энелердин билим берүү системасындагы укуктары жана милдеттери тууралуу кыскача маалымат ала алдыңыздар. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык сиздердин ар бириңиздердин укук жана милдеттериңиздер белгиленген. Ошол милдеттерибизди так туура аткаралы демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.